Учурда Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустар штаттык режимде иштеп жатат. Шаар бийлиги болсо кичи автобустардын айдоочулары көтөрүп чыккан маселеге байланыштуу экономика министрлигине кат жибере тургандыгын маалымдады. Белгилүү болгондой, аптанын башында Бишкекте жүргүнчү ташыган айрым кичи автобустардын айдоочулары жол кирээ акысын жогорулатууну талап кылып дүйшөмбү күнү эртең менен ишке чыккан эмес. Айдоочулар күйүүчү май жана унаа тетиктеринин баасы жогорулагандыгы менен жол кирээ баасы өзгөрбөй жаткандыгын жөө келтирип, аны 15 сомго чейин жеткирүүнү талап кылышууда. Бүгүнкү күндө бул маселе канчалык актуалдуу, жол кирээ акысын жогорулатуу менен кичи автобустарды иштеткен фирмалар жана айдоочулар жүргүнчүлөргө кандай шарт түзүп бериши керек? Мына ушул маселенин үстүндө кеч эместин бүгүнкү чыгарылышында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Студияда Венера Осмокеева. Бизде конокто Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын орун басарынын милдетин аткаруучу Улан Бейшембиев жана Бишкек мэринин кеңешчиси Асхат Осмонов келип отурат. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, кош келипсиздер биздин студиябызга. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала кетейин, эгерде мына ушул шаардын транспорт маселесине байланыштуу сиздерде суроо болгон болсо, бизде түз байланыш номери иштеп жатат. 670476 номери аркылуу түз байланышка чыгып, бүгүн биздин студияга келген конокторго сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Улан мырза, сизден баштагым келип атат. Мына ушул Бишкектеги транспорт башкармалыгын тейлеген адистердин бири катары. Негизи бул шаарды жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспорттардын акысын көтөрүү маселеси биринчи жолу эле козголуп жаткан жок. Буга чейин да бир нече жолу бул маселе көтөрүлүп келип, бирок кайра баягы тарифти өзгөртүү маселеси ошол боюнча калтырылып келди эле бир нече жолу. Анан сиз адис катары бүгүнкү күндө ушул тарифти көтөрүү маселесин канчалык жүйөлүү деп айтасыз, ойлойсуз? Бүгүнкү күндө бул тарифти көтөрүү керекпи негизи? Саламатсыздарбы? Бул маселе боюнча өткөн аптада шаардык транспорт башкармалыгынын буйругунун негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топтун курамына ошол айдоочуларды да кошконбуз, кичи автобустардын айдоочуларын дагы. Ошол кичи автобустар баягы жеке менчик фирмаларга таандык да. Ошол жеке менчик фирмалардын да жетекчилерин кошконбуз. Андан тышкары бул фирмалар дагы ассоциацияга дагы таандык экен. Ошол ассоциациядан да кошконбуз жетекчилерин. Мындан тышкары экономисттерди, юристтерди, баягы тиешелүү адистердин баарын тең бул жумушчу топко киргизгенбиз. Бүгүнкү күнү бул жумушчу топ өздөрүнүн жумуштарын алып баратышат, тарифти карап чыгып, булар даярдагандан кийин, кече биздин кала башчыбыз Балбакзарлык Түлөбаев айткандай, анализ регулятивного воздействия деген болот. Ал анализ регулятивного воздействия даярдалып, Министерство экономикага жөнөтүлөт. Ал жерден баягы ошого расчеттордун баары каралып чыгып, бул туура эмес деп ошол жактан баягы туура чечимин бизге беришет. Асхат мырза, айтсаңыз, мына бул маселе боюнча ошол Балбак Зарлыкович дагы өзү онлайн кайрылуу жасап, ошол маршруттук таксилердин айдоочуларына өзүнүн пикирин билгизди, аларды жумушка чыгууга чакырды. Эгер чыкпай турган болсо, орду башка баягы кичи автобустар менен толукталары тууралуу пикирин айтты. Анан бул тууралуу дагы ошол кала башчысы кичи автобустардын айдоочулары менен, ошолордун жетекчилери менен жолугушту эле. Ошол жерде конкреттүү эмне маселени көтөрдү? Негизи эле шаар башчынын бул боюнча позициясы, көз карашы кандай болуп атат? Саламатсыздарбы да, бир жолу урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу шаардын тургундары. Мен ошо кала башчынын кеңешчиси катары бир айдан көп болду иштеп баштаганыма. Балбак Зарлыкович менен иштеп баштагандан баштап ушул маселе бизге күнүгө келип атышкан. Ошо айдоочулар келип аткан, наразычылыктарын билдирип аткан. Анан алар менен сүйлөшүп, ошол азыркы саясий, экономикалык акыбалды турукталганга чейин сабыр кылып турганын чакырып келатканбыз. Анан албетте биз мына эл менен, айрыкча Балбак Зарлыкович өзү түзмө түз байланышып, күндө жолугушуулар болуп аткандан кийин ошол элдин бир бөлүгү десек болот. Бул айдоочулар да бул шаардын тургундары, биздин мындай айтканда элибиз да, элдин бир бөлүгү өзүнүн мындай айтканда оор акыбалын бизге аябай түшүндүрүп келатат. Анан Балбак Зарлыкович баардык жагын тең салмактуу карап, биз менен да кеңешип келатканбыз. Азыркы учурда
мен мындай ачык айтайын, мэрия бул көз каранды. Ошол жүргүнчүлөр ташыган маршрутный таксилерге биз көз карандыбыз. Анткени биздин өзүбүздүн автобустарыбыз жетишпейт, линияларыбыз аз. Ошондуктан биз алар менен тыгыз мындай компромисстүү, конструктивдүү иштөөгө биз мажбурбуз. Биз алардын дагы кызыкчыларын эске алышыбыз керек экен. Биз башынан эле айтып келатканбыз, азыркы мына көркеңештин иштеп турган көркеңеш мөөнөтү бүтүп баратат. Жаңы көркеңеш келгичекти бул маселени көтөрүүгө бизде дагы азыр мүмкүнчүлүк болбойт дегенбиз. Бирок мына ушу талап, замандын талабы, учурдун талабы десек болот. Ушу жүргүнчүлөр эмнегедир ушул учурда аябай бизге ишенип талаптарын коюп атышат. Биз аларды эске алышыбыз керек. Эми мындай жалпысынан айтканда бул көтөрүлө турган маселе экен да. 2012 жылдан баштап бул тариф көтөрүлгөн эмес, билесиздер. 8 жылда эмне гана болбоду, ошол эле инфляция болду, ошол эле мына амортизациясы жараксызга келди көпчүлүк бусиктердин. Ошол эле айдоочулардын мындай айтканда өзүнүн каражаттары, кредиттери бар, алар да мындай кысып атат. Ошонун баарын эске алып. Демек бүгүнкү күндө шаар бийлиги бул ошол кичи автобустардын төлөө акысын көтөрүүсүн ушун колдоп жатат, Мен сиздерге мына кеңешчиси катары бир Балбак Зарлыковичтин сөзүн айткым келет. Балбак Зарлыкович айтып атат, мен көтөрбөйт болчумун баасын. Көтөргөнгө каршы болмокмун эгерде жолдорубуз туура шарт ошол жүргүнчү ташуулар машиналардын, автоунаалардын шартына туура келсе, же болбосо ошол эле бензин баасы көтөрүлбөсө, могул күйүүчү май заттарынын баалары төмөн болсо, бул маселе көтөрүлмөк эмес дейт. Ошондой эле бул биз мындай, мен кеңешчи катары да айтып коет элем, өзүм бизнес тармагынан келгем, бул инвестиция тармагында карап атам. Ушул автобустарды же жаңы автопаркты жаңылануу максатында иштеп атабыз. Азыркы баа менен инвестиция алып келүү өтө кыйын экен. Бул биз өзүбүз көрүп турабыз. Анткени экономисттер, ошол бизнес чөйрөдө иштеген адамдар чоң акча салым кошуш керек да, шааргачы, миллиондогон. Аны эми акташ керек. Жакшы, Аскат мырза, бизде телефондук байланыш бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, анан биздин конокторго сурооңузду узатсаңыз болот. Алло. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы. Мен суроо берген себебим, мына могуртил маселени көтөрүп атасыңар, бирок бул маселени көтөрүүдөн мурда эң биринчи элдин мына жүргүнчүлөрдүн айлык маселесин көтөрүш керек, пенсионерлердин пенсиясын көтөрүш керек. Анан кийин бул жөнүндө кеп кылыш керек. Элдин көйгөйүн ойлобой эле базар мындан кымбаттап атса, бардыгы мындан кымбаттап атса, эми муну көтөрүп атсаңар, үчүнө ойлонуп иш кылыш керек да. Алты жогорку кеңеш болобу, ак үйдөгү иштеген адамдар болобу, эл ишенип шайлап атат да. Ошон үчүн элдин ишенимин акташ үчүн ойлонуп туруп иш кылыш керек деп ойлоп атам да. Мен пенсионеркамын Бишкектен. Жакшы, рахмат чоң. Мына жогоруда дагы Бишкек шаарынын тургуну мындай бир жагынан алып караганда туура маселени козгой өттү да. Улам мырза, мына бүгүнкү күндө Аскат мырза айтып атат, ошол жол кирээ акысын көтөрүү учур талабы себеп дегенде баардык нерсе кымбаттап атат, айдоочуларды дагы туура түшүнүш керек деген сиз пикирди айтып атасыз да. Ошону менен бирге эле жүргүнчүлөрдүн маселеси канчалык чечилет? Маселен ошол жүргүнчүлөргө шарт түзүп берүү жагы, ошол каттамга чыккан кичи автобустардын шартын жакшыртуу. Айрым учурда, мисалы мен өзүмдү ала турган болсом, мен коомдук транспортко түшкөндө ошол жеке кичи автобустан көрө мен троллейбус же автобуска түшкөндү көбүрөөк жактырам да. Себеп дегенде кичи автобуска түшсөң, ичинде санитардык эрежени айтпай эле кой, эми аралыктуу санитардык эрежелери эң эле жөнөкөй орунтуктар жетишсиз да. Айдоочулар дагы элдин көп батуусун каалап орунтуктарды алып салган, анан бир анча мынча 5-6 орун калтырып койгон, калгандар элдер тыгылып ошол жерде мындай ыңгайсыз шартта жүрүп баратышат да. Бул маселе канчалык колго алынат? Ооба, аябай туура суроо болду. Бул маселе боюнча 2013 жылы Бишкек шаарынын
кеңешинин токтому чыккан, 50-токтом. Ал токтомдо баягы конкурстун негизинде ал положениясында, жобосунда ар бир баягы критериялар жазылган болчу. Канча орун болуш керек, канча баягы киши адамды салыш керек болчу, машиненин жылы заводдон чыккан жылы канча жылдын өйдө болуш керек болчу деп. Ошол конкурсту өткөрдүрбөй бүгүнкү күнгө чейин мен айтып кетем, аты жөнүн айтпай эле коеюн. Кээ бир ассоциациянын жетекчилери прокуратурага тияка бияка кат жазышып, токтотуруп бут коюшуп атышат да. Ошол конкурстан өткөндө бүгүнкү күнкүдөй кичи автобустар болмок эмес. Ошол конкурстан өтүп, баягы жобонун негизинде ар бир баягы требованиянын негизинде булар жумуш алып барышмак. Ошого жеткирбей бул жанагы ассоциациянын жетекчилери бут тосууларды кылып атышат. Бүгүнкү күнү ошо 13-жылы, 14-жылы эле конкурс өткөндө бүгүнкү күнү мындай маалымат болмок эмес элдерде. Айта кетчү нерсе ошондой болуп атат да. Ошого эле бул ассоциация болот экен. Бул ассоциацияга жанагы 39 фирма баш ийет экен. Ошолорго 39 фирма бүгүнкү күндө ошол Бишкек шаарын жүргүнчүлөр менен ташып аткан автобустардын жетектеген фирмалар. Микроавтобустар, кичи автобустар, ошо кичи автобустар бүгүнкү күнү линияга чыгып 39 фирмага баш ийишет. 39 фирма, 39 эмес, где-то бир 33-ü ошонусу жана ассоциацияларга кирип алышкан экен да. Анан ошол конкурстан булар качышып, бүгүнкү күнгө чейин ошол конкурсту бизге өткөрдүрбөгөнгө бут тосуп атышат. Кээ бир ошол ассоциациянын жетекчилери мен айтып кетем. Мыйзам чегинде, маселен, ошол эле сиз айтып аткан ошол бирикмелердин, ошол эле фирмалардын жоопкерчилигин күчөтүү маселеси эмне үчүн колго алынбай жатат да? Бул колго бая 2013-2012 жылы конкурс өткөрүлүптүр. Андан кийин ошол договор, келишим баягы узартылып эле келатыптыр да. Бирок ошол договордо бар, бул фирма тарабынан аткарылбай жатат бүгүнкү күнү. Ал договордо дагы түзгөндө бар баягы канча орунду болуш керек бул микроавтобустар, бул линияларына канча маршрут чыгыш керек, интервал движениялары менен бүт баары жазылган. Бүгүнкү күнү ошону дагы кайра жандандырып, баягы эми убакыттын талабы менен современный кылалык деп кайра конкурс өткөрөлү деп келсек, бүгүнкү күнгө чейин ошол ассоциациянын кээ бир жетекчилери бут тоскон. Ар кайсы каттарды жазышып, прокуратурага кайрылышып, өткөрбөгөнгө, ошол конкурсту өткөрбөгөнгө. Алар билип атышат, алардын азыркы ошол 2014-15-16 жылкы кичи автобустардын баягы негизинде булар өтө алмак эмес, талапка жооп бербей турган болчу. Ошондон коркуп эле бул ассоциациялар ошого жеткирбей койгонда. Азыр эми жигиттер айтып атышат, биз микроавтобустарыбызды айдоочулар жаңыртабыз, бул тариф көтөрүлгөндөн кийин жаңыртып, биз дагы жаңы автобус айдагыбыз келет. Баягы бөлөк айдоочулар кээ бирлер бар да, жана жаңы чыккан микроавтобустарды алып Рекс деп коет. Айдап, биз дагы ошондой айдагыбыз келет. Бирок баягы тариф маселесине такалып калып атабыз деп. Алар дагы алмаштырабыз дейт. Алмаштырып, биз да жаңы машина, таза машина алып айдабыз дейт. Бул микроавтобустардын айдоочулардын эң негизги максаты бул биздин шаардын тургундарын, конокторун ташуу. Андан экинчиси бул ошол кичи автобуска отургандан кийин ошол ар бир пассажирдин коопсуздугу. Эң негизги маселе ошого булар жооп бериш керек да. Айдоочулар кооп. Бул мына мен мисалы үчүн кичи автобуска отургандан кийин, эшик жабылгандан кийин болду. Менин өзүмдүн аялдамама чейин жеткенге чейин ошол айдоочу менин коопсуздугума жооп бериш керек. Жакшы, бул коопсуздук маселесине да кийинчерээк токтолобуз. Бизде телефондук байланыш бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду узата берсеңиз болот. Алло, саламатсыздар. Мен Бишкек шаарынын тургуну, пенсионермин. Мен мындай немемин да, ошо көтөрүлүүдө ушул маршруттук унаалардын немелери, водительдери көбүнөн булар арендада отурушат да. Кээ бирлериники эле өзүнүн жанагы маршруткасы болбосо, көбүнөн аренда отурушат. Аренданалар деген төлөш керек. Бул жерде маселени булардын кожоюндары менен чечиш керек деп ойлойм. Бир кожоюнда мисалы 10 маршруттук унаасы бар болсо, ал деген көтөрүп атат да, алда май көтөрүлүп атат, тигинтип атат, минтип атат деп
Ал көтөрүп атат аренданы. Анан иштеген водительдер аларда бирдеме кичине калыш керек да, үйүнө бала чакасын бакканга. Аны ошон үчүн булардын ар бир неме линиянын ар бир немесинин булардын кожоюндары бар. Ошол кожоюндар менен чечиш керек. Ошолор менен чогулуп, бир стөлгө отуруп, эмнеге көтөрүлүп атат, кандай көтөрүлүп атат деп сүйлөшүш керек да. Мен ошонтип ойлойм да. Анан, конечно, момду сразу эле 15 сомго деген мен ойлойм, эми бир жагынан бул айдоочуларды ойлош керек. Бир жагынан биздин да тургундары эмне үчүн алардыкы көтөрүлөт, анан анда жана мурунку телефон чалган эжеде туура айтып кетти. Пенсияны көтөрсүн, зарплатаны көтөрсүн. Азыр май деген канча болуп кетти? 1 литр 140 сом болуп кетти. 50%-тен ашык көтөрүлүп кетти. Калган немелер көтөрүлөт. Эмне үчүн анан деген эч ким көйгөйдү көтөрбөйт. Бул жерде келгенде эле эмне көтөрүш керек деп сразу айтат. Кожоюндар менен сүйлөшүш керек. Ал жерде деген бир эле водитель отурбайт. Анын кожоюндары бар. Кожоюндары аренда алып аткан кожоюндар бар. Бирөөндө 10 такси бар, бирөөндө 20 такси унаалары бар. Ошолор көтөрүп атат. Ошолор менен деген бир отуруп, Минтранспы, ким болобу, ошо келип чечиш керек деп ойлойм. Жакшы. Мына бүгүнкү күндө чындап ошол Бишкек шаардык мэриясынын канчалык укугу бар ошол ижарачы менен айдоочунун ортосундагы келишимге кийлигишип ошол маселени чечкенге? Бул негизи бул частный предпринимательство деп коет, жеке ишкерлик да. Биз түзмө-түз буларга мындай киришип кыла албайбыз, бирок биз жанагы жардам, өзүбүздүн көмөгүбүздү көргөзө алабыз. Мына бүгүн эле айдоочулар менен жолуктук, эртең менен дагы жолукканда буйрук берди, мэр комиссия түзүлө турган болду. Ошо айдоочулар менен биздин управлениялар менен, башкармалыктар менен биргеликте ошол ортомчулук, жанагы коррупциялык схемаларды жоюу максатында. Мына эжекелерибиз да туура айтты. Ал жерде ошол башчылары, кожоюндары мындай фонд түзүп алышыптыр. Ошол фонддун аркылуу алардан сбор чогултат экен, акча чогултуп ай сайын. Анан ошодон бир бөлүгүн алардын айтысы боюнча ошо биздин башкармалыктарга берет экен, пара катары берет экен да. Мындай текшерүү көп болбосун деп. Бул эми ачык, биз буну ачыкка чыгарабыз. Комиссияны бүт түз эфирден көргөзөбүз. Эгерде ошондой фактыларды кимге берилип териштиребиз, болсо катуу жазасын алат. Бул жагынан да биз иш жүргүзүп атабыз. Коррупция жоюу, схемаларын жоюу ичиндеги. Буну биз кимди жазага тарта алабыз? Ошол өзүбүздүн биринчиден кызматкерлерди, экинчиден ошол кожоюндарга дагы балким иш да козголушу мүмкүн. Буга катуу кириштик. Анан бул жерде дагы бир нерсени кошо кетейин. Көп суроо болуп атат. Өзүм дагы мына сурамжылоолорду байкап атам, көрүп атам. Facebook, Instagram бардык баракчаларды окуп атам. Элдердин көп эле суроосу биздин зарплата, биздин айлыктар, мындай жашоо турмушубуз көтөрүлбөй эле, жол кире, ошол эле май, бензин, бардык эле коммунальный услуга чейин көтөрүлгөн калды деп. Азыр мен бир тактап айтып кетким келет. Биз азыркы учурда бул жеке ишкерлердин такси, мына маршруттун таксилердин гана жол кире акысын көтөрүү сүйлөшүүлөр болуп атат. А өзүбүздүн муниципалдык автоунааларыбызга азыр маселе көтөрүлгөн жок. Ал ошо бойдон турат. Андан да сырткары мына пенсионерлер чалып атат, окуучулардын ата-энелери чалып атат бизге. Аларга да айтат элек, жол кире акылары ошо бойдон калат. Бул жерде жана жогорудагы эженин берген суроосу менен кошумчалагым келип атат да, Улан мырза, мүмкүн сиз жооп бересиз. Бул жерде ал шаар тургуну айтып атат. Мисалы ошол айдоочу тигил же бул жарандан ошол маршруттук кичи автобусту арендага, ижарага алып мындайча иштетип атат. Ал ижара акысын өз ара сүйлөшүп, анан мен айына сага мынча берип турам, сен ошол кичи автобусуңду мага бер, анан мен иштеп, акча таап, анан сага ошондон түшкөн мынча пайызын берем деген келишимдин негизинде иштешип атат да. А эгер ошентип маршруттук таксини айдоочу өзү таба турган болсо, анда могул фирмалардын канчалык кажети бар дейм да. Эмне үчүн ошол фирмаларга мисалы ушинтип милдеттендирип коюуга болбосун? Сен фирма ачып линияны камсыздап атасыңбы, өзүңө айдоочуларды алып атасыңбы? Демек сен айдоочуга баягы ага да пайда алып келе турган келишимдин негизинде кичи автобус менен, маршруттук автобус менен сен камсыздап бер. Ижарага болсо дагы, бирок баягы оптималдуу варианттагы бир маршрутту камсыздап бер деген бир кепилдик катары. Эмне үчүн алар ошол фирмалар кепилдигин алышпайт деген маселе жаралып атат да. Бул маселе бар. Бул
кичи автобустун өзүнүн баягы хозяйны менен ошо биздин айдоочу ижарага алган боюнча биз аяка кирише албайбыз. Алар өздөрү издеп, туугандарыныкын алат, досторунукун алат, өздөрүнүн баягы чогуу бир тааныштарыныкын алышат. Биз аяка кирише албайбыз. Фирманын жетекчилери менен фирманын положениясын билбейт экенмин, ал жака азыр киришебиз. Азыр Аскат мырза айткандай биз эми эле мына киришип, буяктан аябай көп баягы коррупционный маселелер бар экен. Биз бул боюнча жумушчу топ түздүбүз, уже түздүк, бүгүн чыгып, бүгүн саат 3-тө биринчи жыйыныбыз болот. Ошондо биз жанагы айдоочулар фирмага катталган деп айтып атпайбызбы, ОСОго. Ошол ОСОлордун ар кимиси канчадан чогултат, эмненин негизинде чогултат, ошол маселенин баарын тең биз ачык азыр чыгарабыз. Балким ошол фирмалардын чогулткан акчалары биздин айдоочулардын чөнтөктөрүнө оор келтирип атат. Ошонун баарын тең азыр ошол айдоочуларды дагы биз комиссияга кошуп, баарын юристтерди кошуп туруп биз буну карап чыгабыз маселени. Жакшы. Телефондук байланыш бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Алло. Алло. Сурооңузду узата бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Мен суроом бар эле. Эми булар бирдеке түшкөндөн иштеп атат да. Анын хозяйынан сураш керек да бардыгы. Маршрутка түшсөңөр, маршрутка сарай маршрутка эмес. Мен Бишкектен пенсионер болдум. Айлыкты көтөрбөгөндөн анан кантип маршрутка барып көтөрөт. Анда троллейбустун көтөрүш керек бардыгын анда. Кантип жүрөт анан? Студенттер менен основной но мэрге суроом бар эле да. 7 жашка толбогон балага акча төлөгүлө деп атат, 2 баласына. Бу кандай болот? Жооп берип бериңиз. Ооба, бул 7 жашка толгонго чейин бизде шаардык кеңештин токтомунун 312 токтому негизинде 2012-жылы бекитилген. Эгерде бир бала менен 7 жашка толо элек бир бала менен отурушса төлөнбөйт. А эгерде экөө киришсе, бул токтомдо жазылган, экөөнө төлөбөй эле бирөөнө төлөшөт да. Ошондой токтомго кабыл алынганда жазылган. Жакшы, анан дагы бир маселе тууралуу сурагым келип атат. Жогоруда Аскат мырза сиз айтып кетпедиңизби, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ошол кичи автобустук таксилер менен иштешкенге аргасызбы? Себеби шаардын баарын муниципалдык транспорт менен камсыздоого биздин чарама чарпытыбыз жетпейт. Ошон үчүн биз алардын дагы шартына көнүп алар менен иш алып барышыбыз керек деп. Анан ушул Бишкек шаарынын мэриясы бир эле эмес, бир нече жолу буга чейин бир канча жыл мурун ушул маселени аябай айтып эле келатат, бирок канчалык деңгээлде эффективдүү иш аткарылды, мен чын айтканда биле албадым да. Баягы Бишкек шаардын баягы борбордук көчөлөрдү толук кандуу муниципалдык транспорт менен камсыздаш керек. Ал эми могу кичи автобустук каттамдарды колдон келишинче шаардын чекелериндеги жаңы конуштарды камсыздоого жолдойбуз. Ошондо жанагы айтып аткан көйгөйлөр дагы чечилет, шаардын ичиндеги тыгындар дагы аз болот, жол эрежесин бузуу маселеси дагы көзөмөлгө алынат деген. Бүгүнкү күндө ушул маселе канчалык бир жолго салынып атат? Туура, Венера айым. Бүгүнкү күндө бизге азыркы замандын талабы 1000 тегерегинде автобус керек. Негизи шаарга. Бардыгы сиз айткандай линия көчөлөргө толук кандуу камсыздоо үчүн 800дөн 1000 тегерегине чейин биз бул тууралуу инвесторлор менен иштеп атабыз. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат Европадан, ошол эле Россиядан, ошол эле Туркиядан бардыгы менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Европейский банк развития дагы бизге ушул сунуштарын киргизген экен. Алар менен да көрүп атабыз. Бирок эң негизги максат жалпысынан айтканда бизде ушул нерентабельность болуп атат да. Бул базарда, бул эркин базар деп коет. Атандаштыкка туруштук бериш керек. Ошол туруштук берген гана автоунаа же ошол компания мындайча айтканда ошол өзүн актап, анан өнүгүү болот да. А биздики азыркы учурда 100дөн ашык 120 тегерегинде автобустар жүрөт шаарда. Бизде мисалы 100 миңден ашык жүргүнчү күнүгө ташууга туура келет да. Ошол 100 миңдин тегерегинде ошол жеке ишкерлер ташып атат. Маршруткалар ташып атат да.
камсыз кылып атат. Биздин автобустар жетишпей, эми буну биз азыр могул 30 линияны көбөйтүү максатында иштеп жүргүзүп атабыз. Дагы кошумча 30 линия кошулат. Ошол жерге сунуш киргизип атабыз. Ар бир линия мурдагыдай Совет заманындагыдай түзүлгөн линия эмес, жана түп-түз барып, советский менен көчө менен барып, бир жерге барып такалып калганда эмес, ар бир көчөгө кирип чыга турган ыкмаларын да колдоно атабыз. Ошондукенде мына тургундарыбызга көпчүлүгү суроо берип атат. Мен да шаардын Кичи районунун тургуну катары, бир Жыл массивдин тургуну катары айтат элем, автобус маршруткага түшкөндө сөзсүз түрдө пересадка менен алмаштыруу болуп атат. Эки эсе чыгымды кылып атам да. Эми биз ошол линияларды түзүүдө баардыгыбыз ошол жалпы айдоочулар менен биригип, Минтранстын адистери менен биригип туруп, линияларды түзгөнүбүздө ошол пересадкасы жок кылалы деп атабыз да. Ошондо балким 10 сомдагы жетиштүү болуп калат да, мисалы автобустаргачы. Эми мына дагы бир жолу айтып кетет элем, мына түз эфир менен колдонуп, биздин менмен деген жакшы бизнесмендерибиз бар. Баарыңыздарды чакырат элек. Ушул транспорт тармагын колго алып, мындай жапатырмак ушул көйгөйдү чечкенге. Анткени 29-30 жылдан бери бул көйгөй толуп келаткан, азыр мына ушул акыбалга жеткирди да биздичи. Жакшы, анан жогоруда Улам мырза сиз ушул коопсуздук маселеси жөнүндө жакшы сөз козгодуңуз да. Азыр шаардын көчөлөрүндө карасаң, мына көпчүлүк ошол жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустар баягы жайкы дөңгөлөктөр менен айдап жүрөт. Анан карасаң, биринен өтүп, бири жарышып, алдыга озууга аракет кылып, баягы жогорку ылдамдыкта айдап, кээ бир учурда ичинде отурган баягы жүргүнчү аябай мынтип тырышып бир нерсе болуп кетпесе экен деген коркунуч менен отурат да. Мындай нерселер көп эле, мен деле аябай көп күбө болом да. Анысына аз келгенси баягы биздин коомдо баягы айдоочулук маданият деген өтө төмөндүүлүгү байкалат да. Маселен, ошол эле маршруттук таксинин айдоочусу кетип баратып, терезени ачып алып, чылым чегип баратат ошол жерде. Бул бирок мыйзамда бул нерсеге жол берилбеши керек, Ошол эле маршруттук таксинин айдоочусу терезени ачып алып, бирөө менен сөгүшүп кеткен учурлары болот. Мына ушундай маселелерди булар эми баягы жөнөкөй, көзгө илинбеген бир кийинчерээк чечилүүчү көйгөй катары каралышы мүмкүн, бирок бул дагы абдан бир маани берүүчү жагдайлардын бири да. Мына ушундай жагдайларды чечүү жагы бүгүнкү күндө канчалык колго алынып атат? Мүмкүн бир айдоочулардын окутуу мектебин ачыш керекпи, же кандай, ушул жагын кандай бир колго алуу керек деп эсептейсиз? Туура суроо болду. Эми мен сиздерге айтып кетерим, бул мыйзам боюнча эл ташыган микроавтобус болобу, автобус болобу, таксилер болобу официалдуу түрдө иштеп аткан. Бир жылда булар 2 жолу техосмотр өтүшөт. 2 жолу техосмотр өтүш керек булар. Технический состояниясын ошол жерден карашат. Жана сиз айтып кеткендей дөңгөлөк кыштын күнү жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөн. Бул жана майыгыл кызматкерлери караш керек. Маданият, айдоочулардын баягы культура обслуживаниясы, маданият. Бул боюнча биздин официалдуу Инстаграмда, WhatsApp'та өзүбүздүн официалдуу сайттарыбыз бар, шаардык транспорт башкармасы. Ошо менин номерим дагы бар ал жерде, WhatsApp номерим. Көп кишилер бизге кайрылат. Биз бул айдоочулар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Албетте, мага буга чейин WhatsApp'ыма жөнөткөндөр мени билишет. Бул маселени узакка состурбай эле сразу баягы чарасын көрүп, баягы иш жүргүзүп бул айдоочулар менен, анан эгерде баягы ошо жаловаться эткен жүргүнчү эгерде өзү катышкысы келсе, биз аны да чакырабыз, ал кишини да чакырып, көрсөтүп, мына моундай чара болот. Технический совет деген болот. Ошол технический советке чакырып, бул айдоочу менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Буга чейин да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келаткан. Мен дагы шаардын тургундарын жана конокторун дагы бир сыйра айтып чакырып кетет элем. Ошол Инстаграм баракчасына, WhatsApp'ка, биздин официалдуу сайтыбызга киришсе, ошол жерге калтырып коюшса, кайсы кыл баягы маршрутный линия экен, анан кийин маршрутканын өзүнүн гос номерин бизге берсе эле, биз ал айдоочуну батилет алып коебуз. Батилет алып, чакырып өзүбүзгө түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
Жакшы, рахмат. Бизге берилген дагы убакыт соңуна келип калды. Атайын убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кече эместин бул сааттагы чыгарылышында Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустардын жол кире акысын жогорулатуу маселеси, алардын иштөө эрежелери тууралуу сөз кылдык. Бизге келген конокторду дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын орун басарынын милдетин аткаруучу Улан Бейшембаев жана Бишкек мэринин кеңешчиси Аскат Осмоновдор бизде конокто болушту. Берүүнү болсо мен Венера Осмакеева алып бардым. Каналдан алыстабаңыздар.